Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге баарыбызга белгилүү болгондой Аватар тасмасынын экинчи бөлүгүн кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле эч нерседен камырабай өз тиричилигин өткөрүп жаткан Пандора планетасын көрөбүз. Белгилүү болгондой бул планетаны адамсымал навилер байырлашат болчу. Башкы каарманыбыз Джейк аялы Нейтири жана жакындары менен бирге бактылуу күндөрүн өткөрүшүп, бул кезде алардын 2 баласы жана 1 кызы да бар болчу. Улуу баласы Нетеям, кичүүсү Лоак, кызы Тук менен катар эле Грейстин төрөлгөн кызын дагы багып алышкан. Ага Кири деген ысымды беришип, бирок анын атасы азыркы күнгө чейин ким экендиги белгисиз. Айта кетсек, Грейс окумуштуу болуп, өз кесиптеши менен Пандора планетасын жана аватарларды ар тараптан изилдеген. Баягы согуштан кийин адамдар утулуп, кайрадан өз планетасына жерге учуп кетишкенде, бир кичинекей бала Пандорада калып, аны дагы Джейк өз көзөмөлүнө алат. Анткени жер планетасына жетүү үчүн узак жылдар талап кылынып, кемеге түшкөн адамдардын баардыгы криостук уйкуга кетчү. Ал эми кичинекей баланы криостук уйкуга кетирүүгө мүмкүн болбогондуктан бул бала Пандорада калып, башкалар аны жөргөмүш деп атап коюшкан. Бирок Нейтири ал баланы жактыра бербейт. Ошентип Джейктин балдары да чоңоюп, өзү дагы Пандоранын кереметтерине тойбой, бактылуу көз ирмемдерди өткөрүп жүргөн күндөрдүн биринде асманда чоң жаркыраган жылдыздын пайда болгонун көрүшөт. Бул албетте Джейк үчүн өтө жаман кабар болчу. Анткени баягы жерге кетишкен адамдар ушунча жылдан кийин күчтөнүп күчтүү куралдар менен кайтып келишип, бир аз өтпөй эле адамдардын эбегейсиз чоң кемелери, эбегейсиз чоң радиустагы жерлерди өрттөп Пандорага коно башташат. Албетте мындай көрүнүштөн кийин аватарлардын башына кайрадан караан түн түшкөндөй болду. Бул жолу аватарлар адамдарга дароо каршы турууга мүмкүн болбой калды. Анткени адамдар бул жолу массалык түрдө көчүп келишип, мурункусунда адамдар баалуу зат анаптааниум үчүн гана келишсе, азыркысында Пандораны бүтүндөй басып, бүтүндөй ресурстарын колдонуп, мындайча айтканда Пандораны экинчи жер кылууга келишкен болчу. Билинбей эле арадан 1 жыл өтүп, адамдардын иш-аракеттери чоң-чоң шаарлардын курулушуна алып келди. Бул жолу адамзат анаптааниум затын 2 эсе 3 эсе көп талап кылып ала баштады. Джейк баштаган навилер болсо адамдарга болушунча каршылык көрсөткөнгө аракет кылып, ар кайсы жерлерден чабуулдарды уюштурушат. Бир жолу алар поездге чабуул жасашып, ал жактагы курал-жарактардын баардыгын өздөрүнө алышат. Бул кезде Джейктин балдары Нетеям менен Лоак абадагы көзөмөлдү кылып турушкан. Бирок Лоак атасынын айтканын укпай жерге түшүп куралдарды өз көзү менен көрүүнү каалап, анын артынан агасы Нетеям дагы түшүп келет. Дал ушул мезгилде тик учактар пайда болуп аткылай башташат. Албетте тик учактар келип калбашы үчүн аны Лоак менен Нетеям караш керек эле. Алар ушундайча ката кетиришип, навилердин баардыгы чилдей эле тарап кача башташат. Түтүндүн арасынан Джейк балдарын таап учуруп жиберип, андан соң жарадар болуп калган Нетеямды да табат. Бактыга жараша баардыгы качып кетүүгө мүмкүн болуп, Аллилуйя тоолоруна барып жашынууга үлгүрүшөт. Нетеям Лоактан бир гана жаш улуу болсо дагы, атасы аны үйдүн улуу баласы сенсиң деп күнөөлөп, иниңди жакшылап карабайт белең, мындан кийин мындай окуя кайталанбасын деп экөөнү тең катуу урушуп жазасын берет. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Бир аз убакыттан кийин Нейтири Джейкке келип, балдарга өтө эле катуу айтып салдың окшойт десе, Джейк Нейтириге: "Мен атышуу жарылуу болгондо балдарымды жоготтум го" деп абдан катуу коркуп кеттим деп айтат. Кийинки көрүнүштө Кири, Жөргөмүш жана Нетеям өздөрүнүн окумуштууларына Нормго келишет. Көрсө өздүк окумуштуулары ушул базадан аватарларга айланышат экен. Бул жерде баягы курман болгон Грейстин аватары да сакталып турган. Кири Грейс анын апасы экенин билет. Ошондуктан апасын көрүү үчүн бат-баттан келип турат. Дал ушул жерден Жөргөмүштү Нейтири эмне үчүн жаман көрөрү да белгилүү болот. Көрсө Жөргөмүштүн чыныгы аты Майлс Сокоро болуп, ал баягы полковник Майлс Горичтин баласы болуп чыгат. Ал эми апасы дагы аскер кызматында иштеп, акыркы согушта курман болгон. Кийинки көрүнүштө дал ошол полковник Горич аватар кейпинде көзүн ачат. Ал дагы А дегенде өзүнө келе албай, бирок иштин жайын түшүнгөндөн кийин тынчтанып, айланасындагы адамдар менен бирге аватар кейпине өткөндүгүн түшүнөт. Жолдоштор полковникке анын өзүнүн мурунку видеосун көрсөтөт. Көрсө ал жакта полковник Горич атайын аппаратка өз макулдугун берип, эгер согуштан бир нерсе болуп кете турган болсо, анда менин аң сезимим, акыл эсим менен аватар жараткыла деген макулдугун бериптир. Адамдар буларды рекомбинанттар деп аташып, бул деген сөз бир эле адамдын аң сезими менен кайра аны аватар кейпинде өстүрүп чыгууга мүмкүн дегенди билдирет.
Ошентип полковник Майлз Горич даярдалган өзүнүн командасы менен бирге Пандорага учуп келип конуп, ал жердеги генерал Фрэнсис менен таанышат. Пандорада жүрүп жаткан курулуш иштери менен тааныштырып жаткан генерал полковникке: биздин жер планетабыздын ресурстары дээрлик түгөнүп баратат. Андыктан биз адамзаттын баардыгын бул жака көчүрүп келишибиз керек. Биз Пандораны бүтүндөй басып ээлеп алабыз. Алдыда чоң иштер турат деп айтып, ал эми Пандораны ээлөөдө эң башкы душман болгон Джейкти жок кылуу үчүн дал ушул полковник Горич дайындалып келген болчу. Анын эң негизги максаты Джейкти жана анын үй бүлөсүн түп тамыры менен жок кылуу. Ошондо полковник Горич дароо эле командасы менен бирге Навилерге чукул аймакка келип конушат. Дал ушул мезгилде Джейктин балдары Нетеямдан башкасы оюн күлкүгө тойбой ушул токойлордун арасында ойноп жүрүшкөн болчу. Башында алар ар кандай кызыктуу нерселерди көрүшүп, биз Киринин жер эне менен өзгөчө байланышта болуп жатканын да көрөбүз. Андан соң алар өздөрүнүкү сымал издерди табышып, айлана тегеректи жакшылап аңдышып, куралчан аватарларды көрүшөт. Булар полковник Горич жана анын командасы болчу. Полковник Горич Джейк менен акыркы жолу салгылашып курман болгон жерине келип, аларды аңдып жаткан Джейктин балдарын байкап калышат да дароо эле кармап алышат. Бүт баарын текшерген полковник Горич булар Джейктин балдары экендигин дароо түшүнүп, Навилердин арасындагы жалгыз адам Жөргөмүштүн атын сурап билген соң, ал өзүнүн баласы экендигин да түшүнүп, бир аз да болсо аталык сезимдери ойгонуп кеткендей болду. Дароо эле мындай баалуу туткундарды алып кетүү үчүн базадан кемелерди чакырып, кеме келгенге чейин ошол жердеги роботтон флешканы чыгарып, Нетири аны кантип өлтүргөндүгүн көрөт. Андан соң роботтун ичиндеги өзүнүн баш сөөгүн алып чыгып, аны быжырата талкалап, эми жаңы доор башталгандыгын, жаңыдан жаралгандыгын айгинелеп койду окшойт. Бул кезде Джейк менен Нетири дагы балдары колго түшүп калгандыгын түшүнүп, ошол жака жетип келип калышкан эле. Алар полковниктин командасына чабуулду жасашып, балдарын куткара башташып, полковниктин сүйлөгөнүнөн улам Нетири полковник өлбөй эле кайра тирилип келгендигин түшүнүп калат. Ошол учурда полковник чакырткан кемелер да келип калып, Джейк жана Нетири балдарын алып качканга туура келет. Бирок Жөргөмүш чалынып жыгылып болбой эле полковникке кармалып калат да. Полковник аны тездик менен алып кеткендигин көрөбүз. Джейктин балдары болсо Жөргөмүштү уурдап кетишкендиги үчүн кайгыра башташат. Жөргөмүштү базага алып келишкенде анын мээсин текшерип кыйнай башташып, Жөргөмүш жөн эле өз үйүн ойлонуп койсо деле, адамдар ошондон улам Джейктин кайсыл жерде жашап жаткандыгын аныктап алышмак. Бирок Жөргөмүш Джейктин кайда жашаарын айтпай да, ойлонбой да коет. Баласынын кыйналып жатканын көргөн Горич кыйноону токтотот да, генералдан балам менен өзүнчө сүйлөшүп көрөйүн деп суранат. Ал эми Джейк болсо полковник Горич кайтып келип, бир гана аны жана анын үй бүлөсүн издеп жатканын түшүнүп, анын үстүнөн Жөргөмүштөн баардыгын сурап билип алышы мүмкүн деп, өз башчылыгын Тарсемге өткөрүп берет да Нейтерини көндүрүп, бала чакасын алып жер которуп алыстарга учуп кетет. Көп өтпөй ал Чыңгыш деңиздериндеги деңиз навилерине, Меткаина уруусуна келип кошулат. Уруу башчысы Танавари аларды тосуп алат. Албетте Сале Танавариге өзүнүн абалын түшүндүрүп, өз үй бүлөсүнө ушул жерден баш баанек сурайт. Бирок Танавари Джейктин өзүнө суроо коюп, сенин деңизге ыңгайлашпаган үй бүлөң бул деңиздерде жашап кете алабы деп сурайт. Чынында эле деңиз уруулары токой урууларынан караганда аябай айырмаланып турушчу. Уруу башчысынын аялы Ранал Киринин манжаларын көрүп калып, бизге мындай шайтандардын кереги жок. Дал ушулардын айынан биздин планетада караан түн түшүп жатат деп ызы чуу чыгара баштаса, Джейк баарын тынчтандырып түшүндүргөнгө аракет кылып, мына менде деле 5 манжам бар. Мен деле турук мактоо болуп адамдарга каршы чыгып Пандораны коргогонго аракет кылып жүрөм го деп айтат. Жыйынтыгында Танавари канткен күндө да уруу башчылыгын жана эркектигин кылып, Джейкти жана анын үй бүлөсүн өз уруусуна кабыл алат. Бир үйгө жайгашкандан кийин Джейк балдарына бул жерде эч ким менен урушпай кантыксыз болууга чакырып, анан да бириңе бириң жөлөк таяк болгула деп үйрөтөт. Эртеси күндөн тарта Танаваринин баласы менен кызы Джейктин балдары менен кыздарын деңиз алдындагы баардык өзгөчөлүктөр менен тааныштыра башташат. Бирок албетте Джейктин балдары деңиз урууларындай болуп, суу алдында көпкө чейин жүрө алышпайт. Бир гана Кирит деңиз суусуна тез көнүп кетип, ал дагы эле жер эне менен бир байланышты сезип жаткандыгын түшүнөт. Токой канаттууларындай эле бул жерде да деңиздин өзгөчө жандыктары бар. Джейк жана анын үй бүлөсү дароо болбосо да акырындан ал канаттууларга да көнүп кетишет. Бул кезде полковник Горич дагы жөнө турган жери жок. Ал Жөргөмүштү жана өзүнүн командасын ээрчитип алып, бир далай жерлерди кыдырып, Джейк сыяктуу эле ал дагы өзүнө бир канаттууну тандап, аны менен алып урушуп, жыйынтыгында аны багындырып өздүк канаттуусуна да айландырат. Деңиз алдында уруу башчысынын кызы Церея Кириге өзгөчө бир жандыкты көрсөтүп, анын жардамы менен суу алдында көпкө чейин дем албай жүрүүгө мүмкүн болот экен. Биз ошол жерден Киринин Эйва менен, башкача айтканда жер эне менен байланыш түзүп жаткандыгын көрөбүз. Ал эми уруу башчысынын баласы Аунунг өз достору менен Джейктин балдарын жана кыздарын мазактап эле ар нерселерди айтып жаткандыктан Лоак менен Нетеям чыдай албай алар менен мушташа кетишет. Урушту Лоак баштап жибергенин уккан атасы Джейк тезинен барып Аунунгтан кечирим сурап достошкула. Канткен күндө дагы ал уруу башчысынын баласы деп айтат. Атасынын буйругу боюнча Лоак Аунунгка келип, андан кечирим сурап достошкусу келип жаткандыгын айтса, уруу башчысынын баласы Аунунг аны кечирет да, жүрү биз менен деңиз аңчылыгына барып кел деп чакырат. Мындай нерсе Лоакка тыюу
салынган болсо дагы Лоак андай нерседен баш тартпай, ошол балдар менен деңиздин бир топ жерине чейин сүзүп барышат. Аонунгдун айтуусу боюнча Лоак куралды алып бир жаныбарды атайын деп жатканда, Аонунг атайын эле Лоакты таштап достору менен бирге ал жактан качып кетип калат. Суу жаныбарын атып өлтүргөн Лоак артын караса эч ким жок болуп чыгып, жогору сүзүп чыгайын десе ал жерде акула сымал жырткыч пайда болот. Лоак араң дегенде бир жерге жашынып бекинип калып, бирок суу алдында көпкө жүрө албай дем жетпей бараткандыктан айласыздан жогоруга сүзүп жөнөйт. Ошондо жырткыч кайра эле чыга келип түз эле Лоакты көздөй атырылып, бирок аз эле калганда андан да чоң жырткыч пайда болуп аны өлтүрүп салат. Лоактын деми такыр түгөнүп ошол жерден эле эсин жоготту. Качан гана Лоак эсине келгенде суунун үстүнө чыгып калган болуп, айлана тегерегин жакшылап карап көрсө чоң киттей болгон жаныбардын үстүндө турган болот. Өзү бир аз коркуп кетип, бирок андан соң жаныбар менен тил табышканга аракет кылып, көрсө бул жердегилер мындай чоң киттерди толкундар деп аташат экен. Лоак ал киттин канатына сайылган чоң темир гарпунду көрүп, кит эмнени каалап жаткандыгын түшүнөт да аны чыгарып салат. Экөө бирин-бирин түшүнгөндөй болуп, дос сыяктуу болуп калышып, бир топ жерлерди кыдыргандан кийин кечке маал кит Лоакты үй жагына кайтарып келет. Бул кезде Лоакты жоголду деп бардыгы издей башташкан болчу. Бирок кайтып келген Лоак уруу башчысынын баласы Аонунгду күнөөлөбөй, тескерисинче аны коргоп, күнөөнүн баарын өз мойнуна алат. Ушундан кийин эртеси уруу башчысынын баласы өз күнөөсү үчүн уялып, андан кийин алардын достугу бекемделе баштады. Лоак аларга кечеки болгон иштин жайын бардыгын айтып берсе, Церея жана башкалар анын Баякан экендигин дароо таанышат. Көрсө Навилер толкундар менен тыгыз байланышта болуп, толкундардын эмоционалдык интеллекти алардыкындай эле жогору экен. Церея Лоакка толкундар жалгыздан эмес топ-топ болуп үйүр-үйүр болуп жүрүшөөрүн айтып, эгер сен жалгыз толкунду көргөн болсоң анда анын аты Баякан болот. Баякан качандыр бир кездерде башка толкундарды өлтүргөндүгү үчүн үйүрдөгүлөр аны топтон бөлүп салышкан. Анткени Баякан өлтүргүч деп айтса, Лоак Баякандын өлтүргүч экенине ишенбейм деп айтып, анткени ал мени куткарып калган деп, өзү кайра жалгыз деңизге чыгып Баяканды издейт. Бир мезгилде эле Баякан чыгып келип, Лоак андан эмне үчүн аны үйүрдөн бөлүп салышкандыгын сурап билгенге аракет кыла баштайт. Бул мезгилде уруу башчысынын кызы Церея Кирини жана башкаларды деңиз алдындагы өзгөчө бир аталыштагы жерге алып барат. Ал жерде дагы токой урууларыныкындай эле жаркырап жанып турган жер энеге байланыштыруучу өзгөчө өсүмдүктөр бар болчу. Кири дароо эле өздөрүнүн чачындагы нейрондук системалары аркылуу байланыша баштап, элесинде апасы менен жолугат да ага суроолорун бере баштайт. Ал апасына эмне үчүн мен жер эне менен ар дайым байланышты сезип жатам, анан да менин атам ким деген суроолорду бере баштап, бирок желе байланышы негедир үзүлүп турган жеринен эле Киринин талмасы кармагандай болуп калды. Башкалар дароо аны үйгө алып келишип, Жейк тездик менен өз окумуштууларын жана Нормду чакырат. Жетип келген Норм Кирини текшерип, эмнеден улам эпилепсия болгонун такыр эле так түшүнө албай коет. Ошондо уруу башчысынын аялы Ранал келип, ата бабасынан калган эски ыкмасы менен кызды эсине келтирет. Норм Жейкке кыз мындан кийин Эйвага байланышпасын, болбосо кийинкисинде такыр эле эсин жоготуп, өмүрүнөн да айрылып калышы мүмкүн экендигин айтат. Өздүк окумуштуулар тиг учак менен ошол аралдарга учуп баргандыктан аны байкап алган полковник Горич. Демек Жейк Саля ошол жака качып кеткен, аны чыгыштагы деңиздердин аралдарынан издеш керек деп жөнөйт. Ошондуктан ал генералдан деңиз кемесин сурап, генерал ага деңиз ажыдары деген кемени капитаны менен кошуп берет. Негизи бул кеме дал ошол толкундарга аңчылык кылган кемелердин бири болчу. Полковник Горич ошол кеменин капитаны Мик менен таанышып, сен азырынча толкундарга аңчылыгыңды кое тур. Анткени генералдын буйругу боюнча эми бул жерди мен башкарам. Менин гана айтканымды кыласың деп айтат. Кийинки көрүнүштө көптөгөн толкундардын үйүрлөрү Меткаина уруусуна кайтып келишет. Айтып өткөндөй толкундар аң сезимдүү, акыл эстүү, башка жаныбарларга караганда интеллекти бир топ жогору болгондуктан уруудагы ар бир нави толкундар менен сүйлөшүп, бири-бирин түшүнөт. Көрсө толкундар узак убакыт ушул жакка кайтып келип, кайра кетип турушат экен. Көп өтпөй полковник Горич ошол чыгыш деңиздериндеги аралдарга да жетип келип, ар кайсы урууларды коркутуп Жейктин сүрөтүн көрсөтүп, эч кимди өлтүрбөгөнү менен бирок үй жайларын өрттөп кете башташат. Албетте ал кээде өлтүрөйүн деп жатканда полковник Горич менен жүргөн баласы жүргөмүш андан эч кимге тийбөөсүн суранып жатып гана аман калтырып жатты. Алар ар кайсы аралдарды кыдырып жүрүп отурушуп, акыры Меткаина уруусуна да жетип келишет. Бирок Танавари өз уруусунун баардыгына Жейкти сатпайбыз деп буйрук берет. Жыйынтык чыкпай жаткандыктан полковник Горичтин оюна бир нерсе келип, ал Меткаина уруусу толкундары менен тыгыз байланышта экендигин түшүнөт. Ошондо ал ушундай жол менен элдин кыжырына тийүүнү көздөп, балким Жейкти менин алдыма чыгарып беришет деп ойлойт да. Капитан Микке бул жердеги толкундарга аңчылыкты баштоону буйрук берет. Лоак болсо Баякан менен дагы эле достугун улантып жүрөт. Ошондуктан ал бир күнү Баякандан эмне үчүн аны үйүрдөн бөлүп салышкандыгы жөнүндөгү чындыкты билгиси келип, Церея жана башка балдардын көзүнчө Баякандын ачылган оозуна кирип кетет. Көрсө толкундардын нерв системасынын аяк жагы ичинде болуп чыгып, Лоак ага чачы менен байланышып баардык чындык элестерди көрө баштайт. Көрсө Баякандын апасын адам мергенчилер өлтүргөн болуп,
Өч алуу үчүн Паякан бир топ жаш толкундарды адамдарга өч алуу үчүн ээрчитип барат. Бирок тилекке каршы адамдар болбой эле күчтүүлүк кылып бир топ толкундарды өлтүрүп салышкан. Ошондон кийин толкундардын үйүрлөрү бир топ жаш толкундардын өмүрүнө Паяканды күнөөлөп аны бөлүп салышкан. Ушул нерселерди балдар чоңдорго айтып келишсе, уруу башчысы балдарды силер эмне үчүн Паякан менен байланыш түздүңөр деп тескерисинче балдарды урушуп салат. Лоак Паякан жөнүндө канчалык бар чындыкты айтса дагы ага Цереядан башка эч ким ишенбейт. Эртеси күнү күндүз полковник Горич өздөрүнүн өнүккөн технологияларынын жардамы менен адегенде толкундардын кайда жүргөнүн көрсөтүп туруучу GPS-ти аты орнотушуп, андан соң гарпунду атышып, толкун эч жака сүзө албай калгыдай кылып жел толтурулган баллондор менен жогору көтөрүп чыгышат. Бардыгы тең бул олжого абдан сүйүнүшөт. Бир гана кеменин ичиндеги жөргөмүш жаратылышка карата кандай гана зулумдук жүрүп жаткандыгын көрүп турду. Андан кийин толкундун чоң денесин кемеге сүйрөп чыгышып, адамдар аларга эмне үчүн аңчылык кылаарын түшүнөбүз. Көрсө адамдарга керек болгон нерсе толкундардын мээсиндеги амрита деген суюктук экен. Бул суюктуктун бир бөлүкчөсү эле $100 миллион турат. Мунун мындай кымбат болушунун себеби бул суюктук адамдын карышын токтотуп салат экен. Ал эми иш бүткөндөн кийин толкундун денесин жоң гана таштанды катары таштап салышат. Бир канча убакыт өтпөй эле Меткаина уруусу бир канча толкундардын өлүк денелерин табышат. Толкундарды бир туугандарындай эле көргөн Меткаин уруулары бир тарабынан кайгырып, бир тарабынан ызырынып, ачуулары келип, Танавари өзү дагы согуш бизге дагы жетти деп түшүнүп, биз согушка аттанабыз деп ызы-чуу чыгара баштайт. Бирок Джейк Танавариге жана анын уруусун болушунча тынчтандырып түшүндүргөнгө аракет кылып, азыр силер согушка аттансаңар жөн эле кырылып калабыз. Адамдарга болсо жаратылыштагы теңдүүлүк такыр эле маанилүү эмес. Ошондуктан силер толкундарга айткыла, алар алыскы деңиздерге сүзүп кетишсин. Болбосо алар күн санап кырыла беришет деп айтып араң көндүрөт. Уруудагылар бардыгы тең толкундарга маалымат берүү үчүн жөнөп кетишип, Лоак дагы жалгыз жүргөн Паяканга алыс качып кет деп айтуу үчүн барат. Анын артынан Церея жана башка балдар дагы барышып, Лоак Паяканды тапкан кезде Паяканда GPS трекери сайылып жүргөнүн көрөт. Нетеям жана башкалар дагы GPS-ти чыгарганга аракет кылышып, бирок болбой жаткандыктан ал атасына байланышка чыгып жардам сурайт. Кемеси менен жакындап келип калган полковник Горич түрбү салып, Джейктин балдарын көрөт дагы таптым деп сүйүнө баштайт. Балдар GPS-ти араң дегенде чыгарып качып жөнөшүп, бул кезде уруу башчысы Танавари, Джейк жана башкалар балдарды куткаруу үчүн келе жатышкан. Бирок аларга караганда полковник Горичтин адамдары балдарга биринчи жетип, бир топ кубалаштан кийин полковник Горич Лоакты, Цереяны жана Тукту кармап алат. Кемеден чыга калган жөргөмүш досторуна жардам бермекчи болуп, бирок колунан эч нерсе келбей. Аңгыча болбой уруу башчысы менен кошо жакындап келген Джейкти көргөн Горич ага байланышка чыгып, сен мага өзүң жалгыз келип колго түшүп бер. Эгер туура эмес бир нерсе кылсаң эле балдарыңды чекеден атып өлтүрөм деп айтат. Танавари Джейкке кандай болсо да сабгылашабыз деп баштаса, Джейк ага булар мени гана издеп келишти. Демек мен зыянды өзүм гана тартышым керек деп алдыга жылып жөнөп, ошондо күтүлбөгөн жерден суу алдынан Паякан атырылып чыгат да кеменин үстүнө кулап адамдарга чоң тоскоолдук жарата баштайт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Джейк жана Танавари чабуулду баштап жиберишип, Паякан тоскоолдук жаратып кайра сууга түшүп кеткенден кийин салгылаш андан ары катуу жүрө баштайт. Кири дагы Жерене менен байланыш түзүп, суу алдындагы Горичтин адамдарын жок кыла баштады. Салгылаш катуу жүрүп жатканда ичкеридеги жөргөмүш дагы жоң карап турган жок. Ал башкаруу системаларынын баардыгын талкалап жиберип, жыйынтыгында чоң кемеси таштарга келип урулат. Дароо эле суу кирип чөгө баштап, өзүнчө кайык менен жүргөн капитан Мик болсо чоң тоскоолдук жараткан Паяканга аңчылык кылып аткылай баштайт. Бирок Паякан дагы өзүнүн акылдуулугун көрсөтүп, атылган гарпундун арканын тумшугуна илип алып, кичинекей кайыкты ороп талкалап, жыйынтыгында капитан Миктин колу дагы жылынып кетет. Ушул учурда Нетеям кемеге жетип келет да байланып тургандарды бошотуп, колдору бошогон Лоак болсо мен жөргөмүштү таштап кетпейм, аны куткаралы деп баштайт. Ошентип алар жөргөмүштү куткарууга кеткенде Тукту кайра эле полковник Горич кармап алып, жөргөмүштү болсо Нетеям менен Лоак куткарып чыгышат. Бирок бир канча адамдар менен атышууга туура келип калып, сууга секирип түшүшкөндө Нетеямга ок тийип катуу жарадар болуп калганын түшүнүшөт. Аны тездик менен кичинекей аралчага алып чыгышканда ал жерге Джейк менен Нейтири да келип, бирок Нетеямдын жараты катуу болгондуктан ошол жерден өлүп калат. Нейтири ыйлап баштаганда полковник Горич кайрадан Джейкке байланышка чыгып, сенин кызың дагы эле менде эртерээк келип кал деп айтат. Джейк Нейтириден өзүнүн жыйноосун суранып, сен жок болсоң мен эч нерсе кыла албайм, кызыбызды куткаралы дегенде Нейтиринин каары бетине чыгып дароо эле жулунуп жөнөйт. Джейк болсо жөргөмүш кеменин ичин билгендиктен аны ээрчитип жөнөп, кемедеги чоң жарылууну жазагандан кийин Нейтири бир жагынан, Джейк бир жагынан эле адамдардын баардыгын сапырып киришет. Бир топ салгылаштан кийин баардыгы кырылып, кемеде полковник Горич эле калган болчу. Джейк келип кызы Тукту бошотуп, эми кетейин деп жатса, буруштан полковник Горич чыгат. Ал бычагы менен Кирини туткундап алган болчу. Ошондо жөргөмүш жашынып турган жеринен чуркап келип, полковник Горичтин Кирини өлтүрбөөсүн суранып,
турган жеринен эле Нейтири жетип келип, эгер Кирини кое бербесең, Жөргөмүштү өлтүрөөрүн айтат. Нейтиринин каары бетине чыгып, чындап эле Жөргөмүштү өлтүрүп салуудан кайра тартпайт болчу. Ушул жерден полковник Горичтин алсыз жери билинип, ал баласын сактап калуу үчүн Кирини кое берет. Ошентип Джейк үй бүлөсү менен ал жерден кетип жатканда полковник Горич ага кайкырып, "Мен баары бир токтоп калбаймын, сени жана сенин үй бүлөңдүн түбүнө жетем" деп айтса, Джейк муну ушул бойдон калтырбашы керек экендигин түшүнүп, дароо эле полковник Горич экөө мушташа башташат. Бир заматта өрт тутанып, айлана тегеректи каптап кетип, Нейтири дагы балдарын алып кете албай калат. Анысы аз келгенсип тук кеменин ичине суу менен агып кирип кетип, Нейтири дагы анын артынан секирип кирет. Кеме болсо барган сайын оодарылып чөгүп баратат. Кеме толугу менен чөккөндө Кири менен Жөргөмүш гана суу үстүндө калып, полковник менен Джейк дагы эле кармашып жатат. Акыры Джейк полковник Горичти моунтуп эстен тандырып, жеңгени менен ал деле суу үстүнө чыга албай кыйнала баштайт. Бул кезде суу үстүндөгү Лоак менен Кири суу алдына кирип, экиге бөлүнүп апасын жана атасын издей башташат. Лоак бир кезде атасын таап, абасы бар жерге алып чыгып, эми кемени айланып суу үстүнө чыгып кетүү үчүн көбүрөөк дем топто деп айтса, атасы Лоакка аябай алсырап калгандыгын айтып, мени коюп өзүң куткарылып кет деп айтат. Дал ушул учурда Кири дагы Эйванын жардамы менен апасын жана сиңдисин таап сыртка алып чыгат. Лоак дагы болбой эле тырышып жатып атасын сыртка куткарып чыгып алат. Суу үстүнөн үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине жолугушуп, дал ушулар менен катар эле Жөргөмүш дагы суу алдына түшкөн болчу. Ал эс үчүн жоготуп жаткан атасын көрүп жөн эле өтүп кете албай, жел баллондун жардамы менен жогоруга сүйрөп чыгат. Эсине келген полковник Горич баласына колун сунуп өзүнө чакырып, бирок Жөргөмүш аны жактырбаганын билгизип, сууга түшүп Джейкти көздөй кетип калат. Ал Джейктин үй бүлөсүнө келип кошулганда атасын куткаргандыгы жөнүндө эч нерсе айтпайт. Ошентип Джейк жана Нейтири курман болгон баласы Нетеямды ошол жактан акыркы сапарга узатышып, ал эми уруу башчысы Танавари, эми силер дагы Меткаинасыңар. Силер дагы биздин уруубузга кошулуп, биз менен бир тууган болдуңар деп айтат. Джейк мынтип качып жүрө бергенде баары бир тынчтык жок экендигин түшүнүп, өз жерине кайтууну жана баардык уруулардын башын бириктирип адамдарга каршы согушту баштоону чечет. Дал ушундай көрүнүштөр менен тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.